Саламаттык сактоо уюмдарына 20 санарип рентген флюор аппараттары алынды. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Бишкек шаарындагы номер 4-юбилейлик медицина борборуна жана номер 5-юбилейлик медицина борборунун филиалдарына барып, калкка көрсөтүлгөн диагностикалык кызмат көрсөтүүнүн сапаты менен таанышты. Министр жаңы санариптик аппараттардын келиши менен медицина кызматкерлеринин иши жеңилдеп, бейтаптар үчүн жакшы шарттар түзүлүп жатканын баса белгиледи. Мурдакы 2023 жылдын август-сентябрь айларында Кыргызстан боюнча флюорографиянын проблемасы башталган. Проблема башталган себеби мурдакы эски флюорографический аппараттарга рентген снимоктор келбей калган. Ошонун айынан бардык Кыргызстан боюнча токтоп калган. 1 январдан баштап бүт бардык медоборудованияларды, медизделаларды биздин президент Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен Кыргыз фармация ала баштаган. Мынакей биз азыркы кезде 20 флюорограф аппарат алып бердик. Бишкек шаарында, Ош шаарында керектүү жерлердин бардыгын алып берип, мурун ФОМС аркылуу тендер объявить этилгенде ар бир флюорограф аппарат 9 миллиондон 10 миллионго чейин чыгып аткан. 200 миллионго торгуп берилген. Бирок Кыргыз фармация өзү алган үчүн, заводдон алып берип аткан үчүн биз ар бир флюорограф аппаратты 6 миллион сомдон алып бердик. Булардын эң жакшысы уш жерден снимок чыгарылган эле, цифровой болгондон эле больной рентген снимокты күтүп жүрбөйт, врачта күтүп жүрбөйт. Тартылгандан эле автоматически врачтын прием кылып аткан больнойго колуна түшүп калат. Азыркы кезде мынакей биз 20 флюорограф аппарат алдык. Анын ичинен 71 миллион сом экономия кылдык. Бүгүн бизде 5-поликлиника юбилейлик дарыгерлер борборунун филиалында мурунку 9-юбилейлик дарыгерлеринде флюоро кабинет ачылып атат. Бул эле биздин сотрудниктер үчүн дагы, элдер үчүн дагы жакшы нерсе болуп атат. Эми үчүн дегенде 20-30 жылдан бери ушу эски флюоро аппараттар менен иштеп келдик элек. Ал аппараттар 2 күн иштеп, 3 күн бузулуп, элге дагы, сотрудниктерге да аябай кыйын болуп атты эле. Ошо жакын арада биздин саламаттык сактоо министрлиги, министрдин инициативасы менен ушу тез аранын ичинде шаардагы юбилейлик дарыгерлерге элдер үчүн да аябай жакшы нерсе. Үчүн дегенде бүгүн туберкулез дагы көтөрүлүп атат. Бирден бир диагностикалоого да жеңил болот. Экинчиден жанагы медосмотр өткөндөр юбилейлик дарыгерлерден бири-бирине барып эле издеп жүрүшчү, муну каерден өтөбүз депчи. Бүгүнкү күндө ар ким өзүнүн территориальный юбилейлик борборунун кенен кесир өтсө болот, мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул филиалда бүгүнкү күндө 80 миңге жакын киши каралат. Ошонун баардыгына бүгүн мындай жеңилдик, мындайча айтканда, доступности жеңил болуп атат да больнойлор үчүн, население үчүн. Ошон үчүн биз коллективдин атынан, населениянын атынан саламаттык сактоо министрлигине чоң ыраазычылык билдиребиз. Эми үчүн дегенде ушул чоң мындай маселени тез аранын ичинде чечип орнотуп берди да. Сотрудниктер дагы ыраазы болуп атат. Эми үчүн дегенде аппарат бүгүнкү мезгилге ылайыкталган, иштегенге жеңил, баардыгы через компьютер өтө турган аппараттар болуп атат. Мурун болсо кыйналышып, кол менен жазып, андай убара болчу. Азыр жамааттын ортосунда тез аранын ичинде өткөзүп койсо болот да. Медициналык комиссиядан өтүү үчүн бүгүн мурунку 8 азыркы 4-чү семейный поликлиникага келип өтүп атам. Азыркы иштеп аткандардын баарына рахмат. Кыздардын жүзүнөн күлкү кетпей, баары сүйүнүп атышат, жакшы аппаратты болуштур. Орусиядан келген элдердин баары ыраазы болуп кетип атат. Келсеңиздер көрөсүз, бул жерде баары таза. Жалпысынан айтканда рахмат ушул жасап аткандарга.